Бул жерде мен тааныштырып кетейин. Мекеме ишкананын жетекчилери. Бүгүн 8-июль күнү эл өкүлү Бактыбек Чойбеков Бакайта районунун активи менен жолукту. Анда жергиликтүү кеңештин жетекчилери менен бир топ көйгөйлүү маселелер талкууланды. Жайыт комитеттери ар бир айылдарда жерлерде түзүлгөн. Бирок бул мамлекетке ошол эле айыл өкмөттөргө же райондук администрация көп баш ийе бербестен алар өзлөрү какой-то бир процентин, 25-30% төлөйт да, калганы жайыттан алган акчасы өзлөрүнө калат. Же жайыттын жолдору оңолбойт, же болбосо башка бир маселелер чечилбейт дагы. Айылдын тегерегинде баягы бир аз чөп чыккан жердин баардыгы жерлерге элдерге берилип, таркалып, баягы кой деген кожо жок, ай деген ажоо жок. Өзүм билемдик менен иш алып барууда да. 36-жылы салынган экен водопровод. Ошодон бери только капитальный ремонт болгон эмес, только текущий ремонт менен жан сактап келатабыз. Азыр данный время Бакаятада 2 айга жакындап калды, бир скважина өчкөн экен, 3төн 1 бөлүгү айылдын суу жок. Аны аракет кылып атабыз, бирок биз эзептеп көрдүк, алдын ала эзеп менен бир 150 миллион сом акча керек экен. Өкмөт маселеси сот секторунда элдер кайрылып атты. Азыр биринчи слоюн сыйрып койду, ошо менен жатып атат. Эртең август келсе, ашууда күн салкын болсо, кайрылы асфальттын качествосы кетет да. Сондуктан азыркы чилдеде басылса, жакшы болот беле деген ойда сунушта. Таластан 4 депутатпыз. Эркектерден, кыздарыбыздан 3-өө, жалпы жонунан 7 депутатпыз. 7-өбүз тең эле ошол баягы бардыгын тажаткан ошо өтмөк жолу болуп атат да. Бардыгын аны баймубай сиздер Facebooктан, башка баракчалардан көрүп атсыздар. Талас элинин эң биринчи эле көйгөйлү ушу өтмөк жолу. Ошол өтмөк жолун кандай биринчи сиз айткандай биринчи слою басылып, экинчи слою калбай калган да, басылбай калган. Анан кийин жанындагы водоотводдорду, арыктарды кылынбай калган. Ошонун негизинде баягы жолубуз да жуулуп, өтө оор акыбалга келип, шуну айтып, мына кече мурда күнү уже биринчи слоюн кырыптыр кайра. Кече келип маалымат келди. 13 километр быйыл басылат, Кудай буйрса. 13 эле километр акча бөлүндү, Кудай буйрса. Быйыл өтмөк жолу басылат. Андан тышкары эл өкүлү Талас областык ички иштер башкармалыгынын Бакайта райондук ички иштер бөлүмүнүн имаратынын абалы менен таанышты. Баштаганда эле уже баштайбыз да биз дагы. Мына жакында эле мына айнектерди алмаштырдым. Таза жыгачтар акырып калганда суу кире берет экен да. Аны ошол себептен ичип мустак жылытсак деле болбойт. Айла жок булардын баарын жаңырттым, жаңы бүтөлекпиз даже. Бакайта райондук ооруканасынын инфекция бөлүмүнүн чатырынан тамган суудан дубалдары көгөрүп жаткандыгына байланыштуу бөлүмдүн кызматкерлери жума сайын актап жатышкандыгын айтышты. Жалпы медициналык практика борборунун директору Жылдыз Токтосунова бул имаратка капиталдык ремонттун керектигин белгиледи. 76-жылкы анан баягы биз улам косметический ремонт жасап коебуз, бирок капитальный ремонт болбой жатат. Мен бир нече жолу инстанцияларга кайрылдым бул боюнча, бирок чечилбей келет да ошол маселе. Эми дагы деле болуп турат, мына август анан эле сентябрь жамгыр жайып, анан ошол жерибиз абдан мындай көйгөй маселе болуп атат да биздики.